Ош шаарынын тургундары үчүн маршруттук каттамдардын кыймылын көзөмөлдөө максатында GPS навигаторлары орнотулган. Учурда номер 125, 135 жана 107 маршруттук каттамдарга жайгаштырылган. Навигаторлар тиркемеге туташтырылып, кичи автобустардын кайсыл жерде келе жатканын көрсө болот. Ал үчүн жүргүнчүлөр Play Market'тен минибус тиркемесин көчүрүп алыш керек. Андан кийин гана каттамдардын кыймылына көз салып пайдаланса болот. Клиентлер машы Мына GPS клиенттер бизде смартфондон эле карап турушса болот. Туташтыруучу аппаратка сайсак иштейт. Зарядтап иштете беребиз. Зарядтан үссөк 1 саатка чейин өчпөй турат. Чыгарып коебуз, токтойт 1 саат ичинде. GPS'терди орнотуу декабрь айында башталган. Аппаратты каттамдардын айдоочулары өз чөнтөгүнөн сатып алат. Алдыда шаар бийлиги дагы башка каттамдарга дал ушул аппараттарды орнотууну пландап жатат. Эми дальнейший мындан ары GPS орнотуу боюнча 143'тү, андан арыда 118, 108 кичи каттамдар менен иш алып барып атабыз. Жакынкы күндөрдө аларга да коюлат GPS навигатор орнотуп. Буга чейин Ош шаарындагы жүргүнчүлөрдү тейлөө үчүн бир канча долбоорлор башталып, тилекке каршы жыйынтыгын бербей келген. Алсак 2019-жылы жүргүнчүлөрдү тейлөөнү автоматташтыруу үчүн 57 миллион сом сарпталып, натыйжада аппараттар иштебей калган. Муну шаар бийлиги да моюнга алып, жаңы жылдан тартып бул иштер жолго коюларын маалымдаган. Азыр Кудай буйруса, бир айдын ичинде бизге сөз беришти. Ошол айтышниктер баш болуп. Жана бас сервис кечиңиз деп атпайбызбы? Ошо менен чогуу биз обновление кылабыз, мейку менен төлөөгө киргизебиз деп. Анан мен кече Казакстанга барып келгенде бир системаны айттым, ошону чогуу киргизили депчи. Толук ошол системаны ишке ашырышына мен талап койгом. 22 жылдын кайсы айына деп атасыздар? Январь айыначы, Жылдын башы. Жылдын башына. Эгерде ошо ишке ашпаса, мен албетте тиешелүү жетекчилерге чара көрөм. Ош шаарында жалпы 46 каттам бар. Анда 700гө чукул маршруттук каттамдар элди тейлейт. Жергиликтүү бийлик сыноо иретинде гана жүргүзүп жаткан онлайн тиркеме канчалык натыйжалуу болот, аны убакыт көрсөтөт. Нургелди Каныбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.